Келиндер деле азыр ушундай нервтери жука болуп калды. Кичине эле нерсеге да чыз дейт. Болор болбогон нерсе. Мурдагыларды карагыла. Ой, камыр жууруп, кир жууп, нан жаап, малдардын тияктан чөп чарын берип, алардын көңүлүн чыгарып тияка, суу карып. Азыр эмне барат? Идиш аяктары жубай калды. Посудомойка деп коет экен. Тук салып коет, басып коет. Жууп тазалап койгон. Азыр только баягы неме чыктыбы чыкпады, чыкканды чыга элекпи билбейм, мындай оозга алып келип сала турганчы. Ошол эле жок го дейм да. Бардыгы эле бар окшойт. Жатып алып турсаң, ана мындай алып келип салса, анан бирдемде мындай салып түртүп. Бардыгы бар да. Кийим жубайт экенбиз, мисалы карап турган. Бардыгында да. Бардык нерсе, эч нерсе. Аны ушу бирок билип коюңуздар да, канчалык биз условияга көнө берсек, ошончолук алсырайбыз. Ошончолук ден соолугубуз начарлайт, ошончолук пейлибиз, мүнөзүбүз бузулат, билип коюңуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кызы Фатима радhiyallahu анха ушундай кыйын учурда жакырчылык, кемагалчылык, кыйынчылык, күн ысык, кондиционер жок, эт, нан деген жок, айлап суу менен, курма менен жашаса өткөн күндөрдө кызматка кул алган жок, кулдар бар эле. Кул алган жок. Мен айта берсем сөз көп го, кыскасычы азыр жашоо тургандар, эркектерге деле. Биз курманчылыкты мужахада деп коет. Ыктыярдуу тандашыбыз керек. Кичине болсо дагы машинеге ар жерге эле бара бербей, машина токтотуп кичине басыш керек нар жөө. Үйдө эч нерсе болсо да кичине көрөп, эч нерсе кылбай калдык да, бул оору алып келип атпайбы? Ооруп атабыз го баарыбыздар. Мушундай кете бере турган болсо, мисалы, азыр мынаны ойлоп атам. Мен балам 6-класста окуйт. 6-класста окуйт азыр. Азыр мен карап туруп көрөм да муну. Атка мингенде ат кармагандан коркот. Мен 6-классында 3 гектар жүгөрү сугарат элем. Атам ат алып бергенде ошо 6-класста эки жагына беделерди ооруп байлап, кышы жай менен жей турганы мен жайындары топтоп койчу элем. Азыр эми булар түндө күндүзү бир ат чагып эме жүрөт элек да бар жерде. Суу карасын, тиякты кыласың, кечкурун калып кетесиң, башка жүгөрүлөрдү кайтарасың, уурдап кетпесин. Азыр 6-класска карасаң, бул зорго. Биз ушуга өзүбүз себеп болуп атабыз да. Өзүбүз себеп атабыз. Өзүбүз дагы азыр неме болуп калдык да, ак кол болуп калдык. Отун жармай жок да азыр, Анан шаарыбыздын үстүн карасаң, балон жакмай да, отун жармай жок, азыр балон жакмай. Дүйнөдө биринчи месинен алып, элдин баарына баягы атын чыкпаса жер өртө дегендей неме кылып отурабыз. Туурабы? Отун алып келмей деген жок болуп калды. Дарыядан агындарды, отундарды топтоп алып келет элек го биз. Көтөрүп алып келет элек го. Көң чапмай дегенде, чөп чапмай дегендер эле жок болду. Ушунун бардыгы бирок билиңиз, биздин ден соолугубузга деле, адеп ахлагыбызга деле баары зыян калып келет да. Ошон үчүн кээ бир нерсени ыктыярдуу немени тандабасак болбойт. Кызматты тандаш керек, ыктыярды. Алла кабылсын. Анан эме болбош керек. Үйдө келгенде эле анча-мынча идиш аякты жууп кое бериңиз, шыпыр кое бериңиз. Колуңузга кир болуп калбайт. Бизде улуу аулиялар ажатканаларды жууп келген. Жалпы общий ажатканалар бар го. Эми өзүңдүн үйүңдү го барды тазалайсың. Өзү маданият, үйдүн маданияты ажатканадан, мамлекеттин маданияты жолдон деген кеп бар. Кайсы мамлекетке барсаң жолу жакшы болсо, бул өнүккөн, таза. Үйгө барса ажатканан. Биз эске алып коюшубуз керек турганда. Азыр шаарларда эми жакшы, мындай этаж-этаждарда, бирок айылга барганда айланайын. Ажаткана жыгылайын деп турат. Биз биринчи кыргыз ушундай болуп калыппыз да. Үй салыш керек, ажаткана. Көрө жатарбыз да. Мектатан эшик-пешикти үстү деле жок, жаппай деле коет. Турсам мен көкөрөм. Жок, наоборот, биз ажатканага көңүл буруш керек. Алда тазалык аерден башталат. Менин көп сөз болуп кетти. Балдарын таштап кеткен аял бейишке чыгабы 5 баласын дейт. Эми каяктан чыгат эми? Кыйын го, 5 баласынын убалы каякта? 5 баласын карасын. Бүгүн караңыз, имансыздыктанчы келип кантип ушу эне, ата, эне балдарын кантип балдарына кол салып өлтүрүп коюп атат го. Кудай сактасын. Имансыздыктан.
Салам алейкум ажеке. Коyon жөнүндө пикириңиз кандай? Бакса жаман болбойбу? Жок, коyon жөн боло берет, бага бергиле. Кээ бирлер айтып берет экен, ошо коyon ушу жаман тилек кылат экен, тигинт эткен деп. Жок, жок. Коyon адал. Баксаңыз болот. Ит арам, баксаңыз болот. Мышык арам, баксаңыз болот. Коyon адал, кантип бакса болбойт? Жөн эле багып, жеп. Ооруп калып намаз окубаса күнөө болбойбу? Ооруганда мындай туугандар, шариатта оңой жолу бар. Бирок намаз таштабаш керек. Алланы эстеген таштабаш керек. Туруп окуй албасаңыз, отуруп эле окуңуз. Мына ошо отурасыз го? Болду, ушунда отурганым. Бул диван болобу, же кроватпы, же столдо отурасызбы? Башыңызды рүкүү кылып саждага барганда кыйналасыз. Жок, ушунда отуруп адам менен сүйлөшүп атпайсызбы? Ушинтип эле окуй бересиз. Рүкүүңүз мынал болот. Саждаңыз мынал болот. Рүкүү кичине, саждага бир аз ийилип коюңуз, ушу сажда кылып атам дегендечи. Болду. Байкалганы мурдагыдай эле. Ат-тахиятты окуйсуз, салам бересиз. Намаз боло берет. Аллахым меримдүү. Эгерде буга да күчүңүз жетпесеңиз, жатып калсаңыз, жатып алып деле окуй бериңиз. Отурганга күч жок, ооруп атасыз. Жатып алып окуй бериңиз. Мына рүкүү, мына сажда. Мына рүкүү, мына сажда. Баш менен эле. Дарат алганга мүмкүнчүлүк жок. Суу, ооруп атасыз. Суу тийсе кыйналат. Таяммум деп коет. Таям кандай? Бир ташты балдарга айтсаңыз, бир алакандай ташты алып келет. Алып келет. Ошо таш болду таяммум, сизге жетет. Этажда, больницадабы, кома, каякта болсо да ошо бир алакандай эле таш керек болду. Ушунча таш керек. Алаканыңыз тие турган эле таш керек. Ошо ташты эки жагын мындай кармайсыз? Мындай кармайсыз? Жуулган таптаза боло берсе эчтеке эмес. Эки жактан кармайсыз? Мына. Бисмилла деп коюп туруп, бардыгына мына чач чыккан жерде кулактын жумшагы, мурун, каш. Экинчи жолу дагы бир кармайсыз дагы. Колуңузду мындай кылып коесуз, чыкканакка чейин мындай кылып, бул жагынан алып, мындай кылып, болду. Намаз окуй бересиз бул. Караңызчы, дин кандай жеңил. Жеңди эме кылып коесуз. Жеңиңизди түрөсүз. Жеңди түрөсүздөр, баягы кол жуйбуз го. Ошондой жеңди түрөсүз да, ачасыз. Ошондой. Алла жолуна чыгарган акчабыз бар эле. Ошону бир досубуз сурап жатат. Айлантып көбөйтүп берейин деп. Ошого кандай кылсак болот? Эгер атай чыгарган болсоңуздар мындай да. Алланын жолуна чыгарган акча экиге бөлүнөт. Хукуку важиба, хукуку мустахабба деп коет. Бул милдеттүү. Аллага чыгарган акчаңыз бул зекетпи, же кайсынысы? Же фитр садагабы, же үшүрбү, же курмандык чалыш керекпи? Буларды айлантканга болбойт. Буларды беришиңиз керек. Бир ниет кылып койдуңузбу чыгарып, өзүнчө акча, бериш керек. Аны айлантканга болбойт. Аны кембагалдын акысы ал бериш керек. Жөн эле бир жака садака берейин деп койдуңуз да. Кудай калса бирөөгө бир садака кылып келейин, бир канча жетим жесирлерге, кембагалдарга, башка бирөөлөргө ошондой да. Ошондой акча бар эле да. Аны кичине айландырып берейин десе, анда мүмкүн ал. Анда мүмкүн. Өз энесин сыйлабаган балдар жөнүндө да айта кетсеңиз, ахиретте аларга кандай болот дейт. Өтө жаман болот. Өз энесин сыйлабаган балдар ахирет эмес, бу дүйнөдө деле эч качан оңбойт алар. Эч качан бактылуу болбойт. Жашоосу караңгылыкта өтөт. Жашоосу бактысыздыкта өтөт. Бала чакалуу болсо бала чакасынан көрөт. Ахиретте сөзсүз азап бар. Мен дизайнер кесиби боюнча окуп жатам. Мугалимдерибиз адамдын жана жаныбарлардын сүрөтүн тартууга тапшырма беришет. Мен андай сүрөт тартуу менен күнөөлүү болуп калбаймынбы? Адамдын жаныбарлардын көбүнчө мына көз, мурун, кулак ошолордун дааны белгилебей тартса боло берет. Белгилеп койсо болбойт. Мисалы, портрет тартканда отургузуп алып тартат го, мына жакшы эмес булар. Пайгамбарыбыз тыйым салган. Биздин кошуналарыбыз баптисттер көбөйүп баратат. Кошуналардын жамандык жакшылыктарына келишип, улгайган апалар болгондуктан уча жамбаш чоң устукандарды алышат да мусулмандарга бата беришет.
Алар менен бир дасторкондо отурса болобу? Деги эле алар менен мамилебиз кандай болуш керек дейт. Аллаху акбар. Баптист деген бизде совсем жок эле да болчу. Бизде жөн мусулман, кыргыз эли бар эле мусулман болуп келген. Мурун эми ата-бабаларыбыздан анча-мынча кичине эмне шам жаккан же тияк бияк анча-мынча нерселер калса кийин теңиристер эле күчөйтүрдү тияк андай деле меселеби. Баптисттер мына эгемендүүлүктөн кийин эле булар келе калып эле мусулмандардын, кыргыздардын баарына тыйын берип кыйналган учурларда башына айлантып эле эптеп сөптөп тияк неме кылып берди да, чоң өкүнүч болду да, бул өтө чоң трагедия болчу. Эми бул эгерде башка баптист бул христиан дининин бутагы да, мусулман эмес деген сөз да. Мусулман эмес динден чыгып кеткенден кийин мусулман эмеске кандай мамиле кылыш керек? 3 нерсе бар: муасат, муамалат, муалат деп коет. Муасат деген мындай кайгы бөлүшүү, боорукерлик деп айтат. Бул болуш керек. Мусулман эместерге дагы биз жамандык каалабайбыз. Алардын оорусуна сүйүнбөйбүз. Алардын өлгөнүнө биз майрамдабайбыз туган. Кыйналганына биз сүйүнбөйбүз. Адам алар. Ислам дини боорукерликтин дини. Эгерде кошуна мусулман эмес болсо, мусулман эмес болсо, үйүнөн бир кайгы чыгып калса, мусулман эмес эмне болсоң ошо бол, андай эмес. Биз көңүл айтабыз барып. Көңүл айтабыз. Жардам беребиз. Ислам дини ушундай. Буну муасат деп коет. Уруксат бул. Экинчиси муамалат, соода сатык кыласыз. Мусулман эмес. Ал машина алып келип сатат, сиз машина аласыз. Сиз машина сатасыз, ал машина алат сизден. Строительный товарларды сатасыз. Пайпак сатасыз. Жок, сен мусулман эмес экенсиң. Өтө бер. Сага бербейм, андай жок да. Кандай мусулманды алдабаш керек, мусулман эмести да алдабаш керек. Алдабаш керек. Сатканда, алганда кандай болбосун, мамиледе тугандар болбойт. Бардыгына бирдей мамиле. Кезек күтүү болобу, алды берди болобу, ижарабы, бардыгына мамиле кыл. Муалат, жүрөктөгү сүйүү, жүрөктөгү мухаббатты ал болбойт. Бир дасторконго отуруу маселесине келе турган болсок, эгерде ошол жерде исламдын баалуулугуна даават бере алсаңыз, отурсаңыз мейли. Болбосо отурбаңыз. Ал өзүнө тартып берет. Өзүңүз эгерде ушунда духуңуз жетсе, Кудай кааласа мен адеп ахлак, жакшы мүнөз менен исламдын баалуулугун айтып, буларды мен кайтарамын, бери тартамын дей турган болсоңуз мейли. Болбосо өзүңүз зорго намаз окубай жүрүп, тиги жөн эле адаштырып коет сизди. Алдап коет, азгырып коет, да башка кыл. Ошон үчүн мындай жерде этиятташ керек. Көп жылдан бери чоң кайненемди багып келем. Канчалык карасам да жактырбай ар кандай сөздөрдү айтат. Эмне кылсам болот? Бага бериңиз. Алла таалам көрүп турат. Сизге ал чоң кайненеңиз бербегенди Алла берет. Чоң кайненеге кызмат кылып, андан бир кызматтын акысын же күтпөйлү. Жакшылыкты биз Алладан күтөйлү. Ушул принципти үйрөнсөкчү, өтө жакшы болмокта. Бир жакшылык кылганда бизчи мындай болуп атат да. Ошо жакшылык кылган кишиден жакшылыкты үмүт кылып анан кылабыз да. Анан жакшылык кайтпай калса эмне дейбиз? Түкүрөбүз. Жалат болобуз. Кайгырабыз, өчөшөбүз. Милдет кылабыз. Акыры каргайбыз да. Кыскасы ушинтип кете берет да, бүтпөй. Эгерде биз Алла үчүн жакшылык кылсак, ал мага жакшылык кылабы, кылбайбы мага кызыктырбайт. Мен жакшылык кылдым, Алладан үмүт кылдым. Аллахым көрүп турат да, берип турат. Ошон үчүн кылдым. Ал мага эртеби кеч кайтарып берет. Мен жакшылык кылдым буга. Бунун пайдасына, бунун рахатына. Кудайым иншалла мага эсеретип кайтарып берет. Ушундай үмүт болуш керек. Пайгамбарыбыз буга ушундай бизге ушуну үйрөткөн. Жакшылык кылгыла, жакшылыкты күтпөстөн. Сахабалардын ушундай сыпатына караңыз. Ла нуриду минкум жазаа ва ла шукура. Курандагы аят. Алла сахабаларды мактап атат.
Имандууларды мактап атат. Имандуулар ким экен? Кыямат күнгө чейин келе турган эркектер, мусулмандар, аялдар, уккула, сахабалардын иманына карап туруп өзүңөрдү ошого түздөгүлө. Алар айтат, биз силерден рахмат күтпөйбүз дейт. Рахмат каалабайбыз. Акысын бергенде каалабайбыз. Жакшылык кылам мен сизге. Даже рахмат деп айтканга мен аны сизден каалабайм. Аны күтпөйм. Айтып койсоңуз өзүңүз үчүн жакшы. Айтпасаңыз, мен кылган ишиме рахмат айтпасаңыз, мен капа эмесмин. Акысын бербесеңиз капа эмесмин. Курсаңызды тойгоздум, а? Мени тойгозбосоңуз капа эмесмин. Не только тойгозбой, рахмат айтпасаңыз да капа эмесмин. Элестетип көрүң. Мен сизге кийим кийгиздим. Сиз мага кийим кийгизишиңиз керек эле, өзүчү адилеттүүлүктүн талабы. Мен ага капа эмесмин. Не только кийим кийгизме, сиз рахмат айтпасаңыз да капа эмесмин. Мына сахабалар мындай эле. Биз ушул принципти жандандырсак, бирөөгө жардам биринчиден берейли. Берсек Алла үчүн берейли. Исламдын чакырыгы ушундай. Чоң атам пенсия алса арам болот дейт. Ошол жөнүндө калыс сөзүңүздү айтып коесузбу? Пенсия алган арам эмес. Мамлекет убагында сиз иштедиңиздер, бүгүн эми жөлөк пул берип атат. Кудайга шүгүр. Болот бул. Качан арам болот? Эгерде ошол иштебеген жылдарды кошуп, же болбосо Кудай сактасын, бир өткөндө бир суроо келип калды эле, оорубаган балдарды эле ооруп атат деп жаздырып акча алгандар бар экен да. Мен таң калдым. Инвалид эмес, жакшы эле. Инвалид экинчи группа, паланчанчы группа деп жаза берсе, тияктан көбүрөөк акча берет окшойт да. Бул арам, бул арам. Кандай болсо ошондой, как она есть. Ошондой айтыш керек, ошондой алса болот. Жолдошум Россияда болгондо урушуп кетип, телефондо бир жолу талак саңа деди. Бирок азыр жашап атабыз. Кандай болот, айтып коюңузчу. Бир жол талак болсо, бир жол талак түшөт. Ар бир эркекке үйлөнгөндө, никесин кабыл алып атканда, Кудай сактасын, бирок укук 3 талакка берилет. Сиздин шотуңузда 3 талагыңыз бар. Бирөө кеттиби, экөө калды. Эми көзүңүздү ачыңыз. Кудай сактасын. Ушу экөө дагы эки окту атып алсаңыз өлдөн. Аллаху акбар. Бул сиздики эмес эми. Бул башканын аялы. Ошого чыдай аласызбы? Башка никесине кетиш керек. Башка менен чогуу болуш керек. Ошон үчүн өтө оор басырыктуу талак маселесинде эң күчтүү шайтан ушуга берет да. Сиз дагы эң болгон күчүңүздү ушуга бериңиз да. Талак деген сөздү айтпаганга. Шайтан эң чоң күчтү берет талак деген сөздү айттырганга. Сиз дагы акылдуулук кылыңыз дагы ортодо өзгөчө балдар бар. Кичине болбогон нерселерге өчөшүп, урушуп, маселе өтө берет. Айтат го, ар бир нерсе өзүнүн убагында чечилет деп. Бир талак болуп калыптыр. Бирок карап туруп, мисалы бир талак не деп айтылган? Саңа бир талак. Саңа бир талак десе, ражиий талак болуп, кайрадан мисалы булар экөө жашап кеткен болсо, боло берет. Ошондон боло берет. Никени кайрадан эме кыйбайлы. Талак байына деп коет, кичине катыгыраак айтылган сөзгө күч кирген, башка нерсени кошуп айткан жерлер болуп калса, байына талак болуп калат. Ал учурда кайра никени жаңылаш керек болуп калат. Будан ары эми этияттап жашагыла. Кошунан мал уурулук кылган, карым катнаш кылбай, такыр сүйлөшпөй койсо болобу дейт. Жок, такыр сүйлөшпөй, карым катнаш кылбай, bunday болбойт. Эми ал уурулук кылса, аны мечитке алып барыңыз. Жумадан баштаңыз. Кийин 5 бал намазга алып барыңыз. Чогуу дааватка чыккыла. Акырын. Бирок эч качан бетине мал уурдадың тигине мындай деп айтпай. Аны ардантып, ыңгайсыз абалга калтырбастан туруп, жакшы кылып кеткенди үйрөнүшүбүз керек. Билебиз, бирөө уурдады. Билебиз, бирөө жаман иш кылды. Ошонусун кандайдыр бир ушундай бир алып кетели, ал ичинен өзү кейип, ушу ишти бекер кылган экенмин дегендей алып туруп.
Өзү тоба кылсын да аны. Бир именной сен деп айтпастан жалпысынан. Жалпысынан. Hazret Umar ibn Hattab radhiyallahu anhu. Ушундай учурларда өтө акылдуу ишалат. Бирөөнүн айыбын ачып коюу чоң күнөө да. Өзгөчө мына жамааттын астына өтөндөрсө, эй деп тургузуп турупчу. Ууру деп. Эй деп, сен мындай кылдың деп. Ай, ушунча адамдар көрүп турат. Кандай болот э? Ошону айта турган болсоң мейли, башка учурда эле бар эле да. Жекеме жеке тартып эле, баягы мындай болду го. Мисалы, бар эле да башка. Туура? Аллаху акбар. Менин апам арам жолдо көп жүрөт. Акчаны да арам жолдо табат. Бир туугандары менен апасы менен да мамилеси жакшы эмес. Өз апам каттуу айта албайм, же ачык сүйлөшө албайм. Кандай кылсам болот? Астагфируллах. Мындай кылыш керек. Апаңыздын курагында башка аялдар бардыр. Ыймандуу, дават кыла турган, намаз окуган. Ошолор аркылуу айттырса болот. Ошолор аркылуу кичине намазга жыгып, ахиретте айтып, күнөөсүнөн тооба кылганга, мамилесин оңдогонго айттырса болот. Оор маселе. Же болбосо ошол жакынга тегереңерде бир аялдардын таалими болсо, сабактары болсо, ошол жерге алып барыш керек. Барып ошол жерден диний сабак окусун. Жакшынакай бир жолук алып бериппи, чай алып бергенден кийин ошо аялдар тууралуу маселе, жакшынакай китептер, эгерде китеп окуса, китеп алып берсе болот. Бүгүн эми бардыгы эле диск неме болуп калды, мындай эмне беле мына сотка деген. Ошолар аркылуу жакшынакай сөздөрдү жума күнү атайы куттуктап, анан негизи Алланын колунда бардык адамдардын жүрөгү. Алладан дуа кылыш керек. Осо кайгылуу, жаман сөз да. Кошунам экөө тең намаз окуйт, бирок кекчил болгон. Кекчил болбогон нерсе менен таарынышта кеткенбиз. Мен үйгө 3-4 жолу чакырдым, келген. Бирок дагы эле кошуналык мамиле жок. Мен кечирим сурагандай эле болдум. Мен алардан көп жаш улуу адаммын дейт. Кечирим сурагандай эле болдум. Жок, ачык кечирим сураш керек. Ай, арданбай эле, тегеретпей эле, үстүртөн эмес. Жөн эле мени кечирип коюңуз. Мындай болуп калды деп элечи. Эгерде кемчилдик кетсе, кээде ушундай болуп калат да. Сиз ойлойсуз, сиздин оюңузда ката кетирген эмес, ал ката кетирген да. Анын оюнда сиз ката кетиргенсиз, анын ою боюнча. Ал өзү эмес. Ушундай учурларда дагы кечирим сурап койсоңуз эч нерсеңиз кетпейт. Сиздин оюңузга ылайык. Мен оюм боюнча мен туурамын да. Өзүм туурамын. Бирок тигин ою боюнча сиз туура эмессиз да. Мен сиздин оюңуз боюнча кечирим сурап кое бериңиз. Жолдошу менен аялы канча ай же канча жыл алыста жүрсө нике бузулат. Жолдошу менен аялы туугандар канча жыл канча ай жүрсө, жыл алыста жүрсө нике бузулбайт. Нике бузулбайт туугандар. Нике талак бергенде же өлүп калганда эле бузулат. Андан башка учурда нике бузулбайт. Алла Таалам барыбызга амал кылышка товфик берсин. Жаратканын барыбызга Роббанын. Рахман. Мына суроолорго мен жооп берип коеюн, болду. Мына телевидение семесин өчүрүп коет болуш керек. Азыр азан айтып жатам. Балдар жазган экен.